Bismillah. Assalomu alaykum arıçlar. Manslarmi. Bugün 2026 4 yanvar. Bugün pagoda biraz göçögöde emas. Biraz soğurak oldurat. Ben Germaniyadan yeni arı aldırgam. Oşa yeni arı bul bizdin klimatga kanday boldu eken. Görölü. Bul matkany gelgeninde ele qarap sirovun berip içine göç alıp karagam. Bul gelgende ele 2 günden keyin jumurtка kirgen. Güzgө чейин жакшы өзү балапан чыгарып калды. Tez иштейт экен булар, жакшы экен. Анын климаты кандай болду экен көрөлүчү азыр. Мен как раз Карл Пернердин Карника Тройзек деген эни айрысын алгам. Мен муналарда балчылар менен, достор менен кеңешип, мен ушу Карника Тройзекти алдым буюрса, быйыл эми көрөбүз. Мен азыр ушуну мына бул паспорту матканын азыр мен ушул арыны, ушу эни арыны көрөлү. Bismillah деп күн суураак бирок бүгүн. Шүгүр эле. Буга мен канди берген эмесмин. Айырлары жакшы кыймылды экен. Тамактары толтур экен. Жакшы буйруса, кыймылдары жакшы. Толук бал койгон болчумун. Бир тарабы толук бал. Аллаху акбар. Ушундай туугандар, бул айры деле, бул эни айрым деле жакшы экен. Бул жанда тамагы ошол эле бойдон буйруса, себеби бул айрымды аябай карадым. Себеби бул керектүү окат. Мен алып карачы биринчи рамка, экинчи рамка толугу менен балы менен экен. Дагы өзөрүндө да бал, биянда да бал экен. Бал бар үчүн мен канди берген эмес. Бул значит биринчи рамкада олтурат. Значит бул да тамак жетиштүү деген белги. Качан гана айры жылып келип ногу бүрчөккө келгенде уже тамагы жок болот. Айрынын тамагы жок деген белги ал. Бул жөндө да мен кийинки видеолорумда кенен түшүндүрүп берем. Жаңы айры үргөнгөндөргө. Азыр бул эң наркы чет экен, тамагы мол деген белги буйруса. Жакшы.